Кудайдын чакырыгы 17 февраль. Жашыруун нерселер Кудай Теңирибизге таандык. Ал эми ачылган нерселер бизге жана балдарыбызга таандык. Мыйзамды кайталоо китебинен. Бул аят адамдын чектелген акылы менен Кудайдын чексиз таанышмандыгынын ортосундагы айырманы ачып берет. Адам ар дайым билгиси келет. Эмне үчүн мындай болду? Эмне үчүн мен? Эмне үчүн азыр? Кандайча? Эмнеге? Бирок Кудай гана бардык нерсени толук билет. Биз өткөндү, азыркыны жарым-жартылай көрөбүз. Ал эми Кудай башынан аягына чейин көрөт. Биз айрым окуяларды түшүнбөй кыйналабыз. Бирок Кудай эч качан жаңылбайт. Жашыруун нерселер булар. Эмне үчүн бул же тигил азаптар болуп жатат? Эмне үчүн айрым сыйынуулар биз каалагандай жооп менен келбейт? Эмне үчүн Кудай кээде унчукпай тургандай сезилет? Жана башка. Бирок бул нерселер Кудайга таандык. Бардыгын биле албайбыз. Кудай бизди бардык сырларды чечип алыш үчүн эмес, ага ишенип жашашыбыз үчүн чакырат. Көп учурда биз түшүнүүгө эмес, ишенимге муктажбыз. Эгер биз баарын билип алсак, ишенимге муктаждык калмак эмес. Бирок ишеним Кудай менен болгон тирүү мамиле. Кудай бизге ачып берген нерселер биздин жоопкерчилигибиз. Аяттын 2 бөлүгү абдан маанилүү. Ачылган нерселер бизге таандык. Кудай бизге керектүү нерселердин баарын ачып берген. Куткарылуунун жолун, күнөөдөн бошонуунун жолун, сүйүүнүн, кечиримдин, адил жашоонун жолун. Биз билбеген нерселерге эмес, билген нерселерге болгон мамилебизди Кудай карайт. Ишеним түшүнүүдөн жогору. Ыйса Машайык айкаш чыгашта турганда шакирттер көп нерсени түшүнгөн эмес. Бирок кийин алар Кудайдын планы эң туура экенин көрүштү. Биз да кээде түшүнүксүз оор учурдан өтөбүз. Жоготууларды баштан кечиребиз. Жоопсуз суроолор менен калабыз. Ошол учурда Кудай бизден түшүнүүнү эмес, ишенимди күтөт. Тынчтык Кудайга баардыгын тапшырганда келет. Биз өзүбүз көтөрө албаган жүктү Кудайга бергенде гана жан дүйнөбүз эс алат. Биз түшүнө албаган нерселер менен алек боло бербей, бизге ачылган нерселер менен тынчтыкта жашайлы.